Салам алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозоңуздар кандай болуп атат? Умра ибадатыңыз кандай өтүп атат? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллах, алхамдулиллах раббил аламин. Бааттан ойдакыдай болуп жакшы болуп өтүп атат. Кудайыма шүгүр. Ошо эмен пайдаланып, ушу биздин ажыкебизге Умар биздин ажыкебизге улан ажыкебизге ыраазычылыгымды айткым келип атат. Ушу бизди ушакка чейин алып келип, чыдап, биздин ар бирибиздин капризибизге чыдап умралыкты кандай туура аткарыш керек, ошонун баарын аткарганга Аллахым ыраазы болсун ажыкебизге. 17 мартта жол тартып сапар алдык эле, мына эми кетерибизге 1-2 күн калды. Сиз үчүн ушул 2 жума кандай өттү? Бат өттүбү же бир айдай жүргөндөй болдуңузбу? Жок, мен уже да кааласа ажыкебиз сүйлөшүп да мүмкүнчүлүк болсо орозонун аягына чейин болсок деп үмүт кылдым элем, тилекке каршы андай болбойт экен. Эми бул ыйык үйдө жүргөндө, ыйык жерде жүргөндө дагы узак турсак деген үмүттөбүз да. Анан ушул умра ибаратына негизде ким себепчи болду? Ким аркылуу келип калдыңыз? Эми бул себепкер деп айтыш деле кыйын экен. Биз мурунтан эле ниет кылып жүрчү элек да. Мурунтан эле ниет кылчубуз. Аллахым насип этем, Аллахым каалаган адам чакырат экен, кээ бирлер бар экен акчасын дайырлап коюп барам дегендер, бирок Аллахым чакырбаса келбей калат экен. Кээ бирөөсү бар экен, акчасы жок болуп атат экен, Аллахка дуа кылса, Аллахтын амери менен келип калат экен да. Алгач Кувейт өлкөсүнө келдик, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тынчтык шаары болгон Мадина шаарына келдик. Айтсаңыз, ошол Мадина шаарына түшкөндөгү бир абалыңызды айтсаңыз, ал жактын адамдары кандай экен, замзам суусун ичкендеги учуруңуз, ошол эле пайгамбарыбыздын жана Рауда деген жерине киргендеги абалыңыз тууралуу айтсаңыз. Эми абалыбызды айтканда салыштырууга келгенде Аллахым Кудайым кечирсин эгер демесе, бирок Мадина шаары тынчыраак келет экен, бейкубаттык келет экен, элдер дагы ушундай кандай жумшактык болуп, ушундай да, мындай аурасы башкача экен Меккеге караганда. Меккеде альхамдулилlah жакшы эмичи. Замзам суу ичкенде, конечно, албетте ар бир нерседен ичүүсү сыры бар, Аллах Таала гана билсин деген ошо ниет менен ичип аттык, дуа кылып аттык. Пайгамбарыбыз болсом күмбөзүнө ошо келип намаз окуп, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салават айтып атканда иште буктарыбызды чыгарып алдык. Аллахыма шүгүрлөр болсун. Андан кийин Мадина шаарындагы сапарыбыз арып Мекке шаарына келдик. Мекке шаарына келгенде дагы ушул орозо айына туш келип, орозонун учуру да болуп калды. Сиз үчүн бул жактагы орозо кандай болду? Кыргызстандагы орозо кандай болду? Эми салыштырмоо кыйын. Негизгисинен эми буяк жактагылар ар бир мен мусулманмын деген адам, мусулман деген инсан ушул ыйык жерде Мадинада болобу, Меккеде болсо деген үмүттө болуш керек да. Ошо Аллахыма шүгүр, ошо Рамазан айына туш келдирип койгонуна. Андан кийин ушу Кара ташты көргөнү келгенде биздин умра башчыбыз Улан ажы башыңарды жерди каратып тургула, качан гана Кара ташты көргөндө ичиңерден, жан дүйнөңөрдөн кандайдыр бир сөз чыкса, ошону көп кайталагыла деди. Айтсаңыз, сиз ошол Кара ташты көргөндө оозуңузга, келмеңизге кандай сөздөр келди? Эми бул аябай чоң талкуунандуу нерсе да. Башы жерге келип лаббайк Аллахумма лаббайк лаббайк ла шарика лак лаббайк айтып келдик да, анан башыңарды көтөргүлө дегенде көтөрө алганда Кара ташты көргөндө бул эми айтыш кыйын да, бул эми муну сөз менен айта албайсың. Ошондо эми Аллах канчайып дуа кылганыбыз эми ар кимибиздин ичинде да, муну айтпай эле койсок деген неме да, Аллахтын астында да, Аллах. Эми айтсаңыз, 51 жашка келдим дедиңиз. 51 жаш сиз үчүн кандай өттү? Эмнелерден сабак алдыңыз? Кандай нерселерди кайра кайталоого аракеттин үстүндөсүз? Эми 50 жашка келдик, эми артта карасак өзүбүз бир мындайча орусча айтканда гордиться эткен нерселер өтө аз да, өтө аз. Көп убактыбыз бекерге кетти. Аллах Тааланы тааныбай ушу көп убактыбыз кетиптир. Эми Аллахым таанып койгон, Аллахыма шүгүрлөр болсун. Мундан аркысы ошол эки чекебизди саждадан чыгарбай, Аллахтын кыл деген кылып, кылбаган нерсесинен кылбаганга аракет кылганга деген ниеттебиз да. Кудай буйруса ден соолук берсе, өмүрүңүз узун болсо, дагы ниеттердин үстү менен кийинки жылдары дагы сизге умра же ажылык насип этсе, ким менен келүүнү насип кылып атасыз, кыялданып жатасыз? Эми байбичем менен келсем деген эле ниеттем да. Себеби апалар менен, аталар менен келген кишилерди көрдүк, кыйналып калат экен. Ошондон
Ошо байбичебиз менен келсектен үмүттөбүз. Кудай буйруса бул жакта бир 2 жумадай жүрдүңүз. Кыргыздын тамак аштарын сагындыңызбы? Ошо кандай болду? Кыргызстандын тамагын эле эми чабаданга басып келдик элек. Кыргыздын тамактары бар да бизде. Анан бул жака келгенде ошо балким пайгамбарыбыздын мечитиндеби же Кабада жүргөнүңүздө бир эркектердин бир мындай көз жашынан жаш чыгуу сейрек кездешет да. А бирок сиз ошол жерлерди көргөндө бир ыйлай алган учуруңуз болдубу? Эми боору таш эле адам ыйлабаса, конечно, ыйлайсың да. Анан ажы башчы тууралуу айта кетсеңиз, сиздерге кандай кызмат кылып жатат? Сиздер ойлогондой нерселердин баардыгы аткарылып жатабы? Аллахыма чексиз макталуу болсун. Эми адамдарды салыштырганга болбойт дегендей, эми ажы башчыларды да көрүп калдык, ар кандай болот экен да. Биздин ажы башчыбыз улан таксырга өтө терең ыраазылыкты билгим келет да. Себеби улууну улуудай, кичини кичидей, осунан эмнен чыкса ошону бүт аткарып, ошого макулдук кылып, керек болсо башка группадагы апаларды дагы сүйрөп, ажылык умарлык милдетти аткарып туруп атканначы. Аллахыма шүкүр болсун. Кудай таалам ушу үйүн ата энесине, үй бүлөсүнө, бала чака, небере чөбөрөсүн, кыбырасына чейин Кудай таалам ушу өзү сүйгөн пенделерин кылсын. Аллах таалам акыркы кыямат күнү амал китептерин оңголуна бир кулум Фирдаус бейишке кир деген жамааттардан болсун деп тилейм. Сизден Алла разы болсун. Кудай буйруса ушундай умрага, ажылыкка келүүңүзгө насип этсин. Эми ушул сүйлөмүбүздүн аягында бир өзүңүздүн бир кайрылуу жазап койсоңуз. Себеби балким сиз курактуу классташтарыңыз, досторуңуз ушул умрага келе албай жүргөндөр бар. Бул жактын бир аурасын айтып, эң акыркы бир кайрылууңузду жазап кетсеңиз. Кайрылма айтышым, эми Кыргызда жакшы сөз бар да. Миң уккандан бир көргөн деп келиш керек бияка, келиш керек. Жүрөктөр ачылбай, Кыргызстанда намазда окуп жүргөндө, мечитте окусам, балким ачылып аткан буктар бияк жактан ачылып кетет экен. Бияка обязательно келиш керек умра. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан экен, ким Рамазан айында умра кылса, ал менен кошо умра кылган барабар болот деп. Ким Рамазан айында умралык кылса, ал ажынын соогун алат деген. Ошо ниет кылыш керек экен. Анан айта кетишим болсо, мен курактуулар менен улуу менен кичи болобу, убакытты текке кетирбеш керек. Убакытты текке кетирбей ошого даяр болушубуз керек экен. Сизден Алла разы болсун. Буйруса умраңыздарды аман эсен бүтүрүп алып, орозоңуздарды жакшы кармап, Кыргызстанга аман эсен жетип алыңыз. Амин. Сизден да разы болсун. Ассаламу алейкум.